Эл менен түздөн түз күнү түн иш алып барган ички иштер органдары болгондуктан талдоо боюнча караганда 6 айда өлкөдө катталган кылмыштардын жана окуялардын 92% ички иштер органдарында катталат. Ошондуктан ишмердикте эң биринчи кадамды элди сапаттуу тейлөөдөн баштаганбыз. Бул багытты чыңдоо үчүн 57 даана милициянын көчмө кабылдамасын, 38 даана бирдиктүү терезе борборлорун жана пункттарын ишке киргизип, коомго ыңгайлуу шарттарды түздүк. Кайсы гана тармак болбосун, аны өнүктүрүүгө эл аралык заманбап жаңы тажрыйбаларды алууга карата иш жүргүзүү зарыл. Ошого жараша ички иштер органдарынын ичиндеги материалдык, техникалык жана ишмердикти жаңы ыкмаларды өнүктүрүү үчүн бир катар эл аралык жолугушууларды өткөрүп, келишимдерге жетиштик. 6 айда жалпысынан 152 эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп, жыйынтыгында 11 келишим түзүлүп, азыркы учурда 8 долбоорду түзүүгө даярданып жатабыз. Иш жүзүндөгү практикалык тажрыйбаларды эске алуу менен жана элдин суроо талаптарына ыңгайлаштыруу үчүн мыйзам долбоорлорду жана ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгып, министрлер кабинети менен жогорку кеңешке сунуштаганбыз. Жыйынтыгында 10 мыйзам долбоору, 41 ченемдик актыларды ишке ашырууга жетиштик. Элдин жашоо турмушуна кесепетине тийгизген кылмыштарга, анын ичинде уурулук, батир уурулугу, мал уурулук, бейбаштыктарга, коомго жат көрүнгөн уюшкан кылмыштуулукка бөгөт коюу жаш өспүрүмдөр тарабынан жана аларга карата жасалган кылмыштарды болтурбоо үчүн республиканын аймагында 2141 видео камераларды орнотуп ишке киргиздик.